Урматтуу талапкерлер, эми кимиңиздер шайланып калсаңыздар да, мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, баарыбызга белгилүү болгондой, биздин бир топ мигранттар Россия Федерациясында эмгектенип жүрөт да. Эң күчтүү инвестор бул мигрант болуп эсептелет. Анан жөлүү себептер менен, ар кандай себептер менен Россия Федерациясынын абактарында бир топ биздин жарандар жатат. Укуктары корголбой. Сиздер кандай жардам бере аласыздар? Эми которуу боюнча сиздердин эмеңиздерге кирбейт. Бул эми Ген прокуратура менен иш алып барыш керек. Андан тышкары Россия Федерациясынын омбудсмени менен сиздер тыгыз байланышып, ошол биздин абакта жаткан мигранттарды которуу маселесини карап чыгышыңыздар керек да. Андан тышкары укуктарын коргош керек. Ушу боюнча бир жооп берип койсоңуздарчы. Абакта жаткан биздин Кыргызстандын жарандары Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы келишимдер бар, Минская конвенция дегендер бар. Ошол конвенциялардын алкагында башкы прокуратура экстрадиция маселелерин чечет. Бирок абакта жаткан биздин жарандарыбызды Кыргызстанга которуш үчүн туугандарынынбы же өзүнүн жазган расмий уруксаты болуш керек да. Анткени мен иштеп жүргөндө көбүнчөсү жазып, тиги Россияга барып сураганда жок, мен которулгайм деген да маселелер болушкан да. Бирок бул жаатта акыркы 3-4 жылы абдан көп биздин жарандар которулуп келишти, экстрадиция болуп. Экстрадиция болгондо бул экстрадиция башкача түшүнүк го, которуу боюнча го дейм. Экстрадиция биздин мамлекетте кылмыш кылып, башка мамлекетте кармалып калса, экстрадиция болот. Туурабы? Жок. Биздин мамлекетте кылмыш жазап, башка мамлекетте кармалып калса, ошол келишимге ылайык Кыргыз Республикасы ошол кармалып калган чет мамлекетке сунуш, запрос жиберет. Бизге биздин жаран ошол жакта өтөбөйт жазасын. Бияка алып келишет, анан ушул жакта кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Эгерде биздин кыргыз жараныбыз чет мамлекеттеги территориясында кылмыш жасаса, анда ошондо биздин жараныбыз ошол мамлекеттин мыйзамдары менен кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Ошондо ошол жакта кылмыш жоопкерчилигин жасап, чет мамлекетте ошол жактан абакта жаткан биздин жарандарыбыз арыз жазса, бияка которулууга мүмкүн ошол экстрадиция. Ошентип жооп берсеңиз, шайланып калсаңыз Жамил Ахматбековна, кандай кыласыз? Биздин эми бир топ жарандарыбыз кыйноодо жүрөт Россия Федерациясында. Мында иштейсиздерби? Иш жүргүзөсүздөрбү? Иш жүргүзөбүз. Башкы прокуратура менен да экстрадиция маселелери менен тыгыз иштешебиз. Бакыт Токталиевич, сиз да жооп берип койсоңуз. Мен жогоруда программаны айтып аткан кезде, 3-чү багыттуу максатым бул Кыргыз мамлекетинен тышкары чыккан Кыргыз Республикасынын жарандардын укуктарынын корголушу жөнүндө кеп кылдым да. Ал жерден эл аралык деңгээлде ар бир мамлекет, биздин Кыргыздын жарандары барып аткан мамлекеттерде эл аралык деңгээлде милдеттенмелерди алган, бизде эле адам укугу сакталат деп. Ал жерде дагы биздеги акыйкатчыдагы омбудсмендей болгон өзүнчө адам укугу боюнча иштеген кесиптештер дагы бар. Ошолор менен тыкыз байланышта. Биз алардын жарандарын укугун Кыргызстандан биз сактап беребиз. Силер биздин жарандардын укугун силер жактан сактап бергиле деп. Келишим түзүп алса, ал колдон келчү нерсе. Андан сырткары өзүңүздөр билесиздер, мына былтыркы январь окуясында Казакстанда болгон окуяларда Кыргыз Республикасынын жарандарынын укуктарынын сакталышы боюнча дагы аралашып киришип жүрдүк. Андан башка дагы тажрыйба бар. Сыртта жүргөн биздин жарандардын укугун коргоо боюнча. Корголот албетте. Эми кимиңиздер шайланып калсаңыздар да, ушул биздин чет мамлекетте иштеп жүргөн биздин мигранттардын укугун коргогонго аракет кылыңыздар. Ошол багытта каттуу аракет кылыңыздар. Андан тышкары эми бир жылдан кийин келесиздер да отчеткочу. Анан мурунку иштеп кеткен омбудсмендердин отчетун көтөрүп келип, ошо боюнча маалымат бербеңиздер да, өзүңүздөр иштеп, бир жакшы аракет кылып, элге ушу укугу корголбой калган биздин жарандарга жакшы, таза кызмат кылыңыздар деп суранып кетет элем. Рахмат чоң.